Айрым эл өкүлдөрү жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерге жогорку билимдин кереги жок экенин айтышып, муну коомдук талкууга чыгарышты. Супер ТВ каналы депутатка жогорку билимдин кереги барбы же жокпу деген суроо менен эл өкүлдөрүнө кайрылып көрөбүз. Азыр эле мен айтып бердим. Элдин өкүлү элдин арасынан чыгат да, эл өзү жиберет өкүлүн жогорку кеңешке. Эл каалаган өкүлүн жибергенге укуктуу да. Билими барбы, билими жокпу? Аны сыйлашыбыз керек. Баш мыйзамда баары жазылып турат. Элдин өкүлү, ар бир адамдын укуктары. Бул бир анжы да, мен экинчи анжы жагы жогорку кеңеш келгенде мыйзам жазыш керек. Мыйзам жазганда эми кичине көп нерсени билиш керек да, билимиң болуш керек. Грамматика, эң жөнөкөй грамматиканы билиш керек. Башка статистиканы билиш керек, саясий илимдерди, билимдерди билиш керек. Ошон үчүн азыр эки анчыдамын да. Эми биздин өзү негизди Кыргыз Республикасынын конституциясында ошондой жазылган экен. Эми негизди конституцияны сыйлашыбыз керек. Анан эми ал үчүн мындай кеңири юристтерден кеңеш алып карап көрүшүбүз керек. Мен пока мага андай маалымат мен уга элекмин. Эми ар кимдин ою бар, өзү ал идеяны көтөрүп чыкканга алардын мага долбоорун берсе, таанышып көрүп туруп анан оюм айтайын. Туура эмес. Туура эмес. Андай болбош керек. Мен каршымын буга. Менин жекече оюм эми биз баштапкы орто билимдин ээсибиз, баарыбыз билим алабыз. Анан бул депутаттык ишмердүүлүктө бул чоң жалпы мыйзамдар кабыл алганда барча жагынан билим керек да. Менин оюм билим сөз керек. Себеби көп атасыз, күнүгө бир 4-5 мыйзамды биз окуганда кээде жетишпей калабыз. Ар бир мыйзамга өз оюңузду айтыш керек. Өз ой айтканда сөз өзүңүз бирдеке билишиңиз керек. Анан эми билим болбосо кантип мыйзам кабыл алабыз? Менин оюмча билим сөз керек. Жогорку билим сөз керек. Депутат болуш үчүн жогорку билим диплом шартпы? Шарт. Эми бул деген билим сөзсүз керек да. Ал деген кантип мыйзамдарды кабыл алыш керек. Мыйзамдарды кабыл алыш үчүн сөзсүз билимдүүлүк талап кылынбаса болбойт го дейм. Себеби аны анализ жүргүзүш керек. Эмнени кабыл алып аткан, эл үчүн кандай мыйзамдар иштеш керек экен. Сөзсүз билим керек. Билим керек. Болбосо болбойт. Рахмат. Бул депутат эң жогорку мыйзам чыгаруучу органдын, анан кийин элдин өкүлү болуп эсептелинет. Мен оюмча жогорку билим сөзсүз түрдө керек. Мыйзам жазууда мен ойлойм, алган ар бир кесиптин ээси, билимдин ээси ошого жараша мыйзам жазып, элдин жашоо турмушун жеңилдете турган мыйзамдар жазыш керек. Мен ойлойм, бул керек. Өзүңүздөр билесиздер, мурдагы эски мыйзам боюнча депутаттар, эл шайлаган депутаттарга андай талкуу, андай талаптар болгон эмес мурдагыда. Азыр деле баш мыйзамда андай жок. Азыр баш мыйзамда сөзсүз ошонун диплому каралсын деген жазуу жок. Ал жерде мынча жаштан мынча жашка чейинки Кыргызстандын жараны шайлоого катышып депутат боло алат деген жазуу турат. Бирок конституциялык мыйзамда чектөө коюлуп калган. Эми ошол нерсени өзгөртүүнү киргизүү боюнча сунуштар болуп атат. Бул ушул палатанын жыйынтыгы менен чыгарылат. Эми конституция боюнча эми ал депутат коллегаларыбыз ошо конституция боюнча айтып атса керек. Анткени конституцияда бул маселе каралбаптыр, бирок мыйзам менен каралып калыптыр да. Же болбосо конституциялык мыйзам кабыл алыш керек экен. Ошондой бир коллизия болуп калды деген пикир бар. Бирок эми бул ойлоно турган маселе. Бир жагынан билим аба менен суудай керек. Ошол эле мезгилде мисалы Кыдыр аке деген болгон, Тилекмат аке деген болгон, Кыргыздын тарыхында Курманжан атка, аларда кайсы илим билим болду эле. Бирок мекенге болгон сүйүү болгон, ыкылас болгон. Мына азыркы шайлоодо деле мисалы жанагы Абдулла Ташиев сыяктуу патриот адамдар бар, бирок дипломдору жок болуп бара албай калды шайлоого. Ойлоно турган маселе, бирок билим абдан керек, бара-бара билимди популяризация кылыш актуалдуу. Эми депутатка, конечно, диплом керек. Ушул жерде депутаттар мыйзам жазат. Ошол элдин өкүлү болот, диплому жок, айылда жүргөн мал кайтарып же тракторист болгондорду эле алып келип депутат кыла бербейбиз деми. Менин оюмча керек. Биринчиден
бул билими бар болуш керек. Анан эгерде биз билими жок болуп, экинчи маселе кандай билим алар алып атышат, анан кандай сабатсызбы или сабаттуу ошуга көңүл буруш керек. Анан азыр билим берүү именно тармакка көңүл буруп туруп, анын деңгээлин көтөрүш керекпиз. Бирок менин оюмча жогорку кеңештин депутаты, шаардык кеңештин депутаттары сөзсүз жогорку билим менен болуш керек. Жок, бул өзгөрүү 20-жылы кирген. Буга чейин биз 6 чакырылыш жогорку кеңештин депутаттарына мындай талап болгон эмес. 20-жылы ушул шайлоо кодексин карап атканда ушул депутаттарды биз санын караган учурда ушул талап кирген. 21-жылы биз конституцияны кабыл алдык. Ошол кодекстеги талаптар ошол биздин баш мыйзамдын 79 беренесине кирбей калган. Жанагы кайсыл учурда депутаттын ишмерлиги тотолдот деген берене бар. Ошол жерде атайын пункттарга кирбей калган. Ошондуктан биз азыр муну дал келтирүү максатында баш мыйзамга өзүнүн иштеп аткан мыйзамды бул сунуш киргизилди. Эми жогорку кеңеш болгондон кийин жогорку деп айтып турбайбы? Жогорку деңгээлде болуш керек баардыгы. Ошондуктан эч кандай туура эмес болуп калат го дейм да. Жогорку билимдүү, жогорку деңгээлдүү болгон жакшы. Мен ойлойм эми кандай десем, кээ бир депутаттарды сурасаңар деле болот. Кайсы мисалы жазуучуларды билет же мындай жакшы билимдери барбы, жазуучуларды билеби, ошондон деле билсе деле болот. Грамотный он или нет. Окуду, окуган жокпу? Окуду, окуган жокпу. Өзүңөр мисалы бир тест катары мындай кылсаңар болот да, сурап көрсөңөр болот да. Демек сиздин пикириңизче азыр деле көпчүлүгү мындай окуган эмес дегендейби же кандай пикирди айтып атасыз? Самообразование керек да. Ар бир адам өзүнүн мисалы өзүнө мындай алектениш керек да. Китептерди окуш керек, албетте, китептерди окуш керек. Чын айтайын эми бул маселе боюнча Жанар менен чогуу дагы сүйлөшүп, жакында эле сүйлөштүк. Бул толугу менен артка кайтыла турган болду. Анткени бул боюнча президент да өз пикирин көрсөттү. Биз эми ушул партиялаш дедим, жанагы коллега катары кичине бир колдоп, ушу Дастан мен жана башкалар колдоп берип койдук. Бирок биз айтканбыз, эгерде бул азыркы учурга керек болсо мейли. Бирок негизинен келечекте бул туура эмес деп айтканбыз. Эми буну артка кайтарып атабыз. Бул туура эмес. Негизинен бул туура эмес. Буну мындайча айтайынчы, авторлор буну дагы өздөрү билип жана сезип калды. Мен ойлойм, артка кайтыла турган туура чечим болду. Бул боюнча айрым эл өкүлдөрү эки анжы ойдо турганын айтышса, айрым эл өкүлдөрү мыйзам жазууга, аны окууга жана аны элге жеткирүүгө сөзсүз түрдө жогорку билим керектигин айтышты.